Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында Ички иштер министрлигинин коллегиясынын жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Омоканыч Ниязбековдун чечимдеринде бекитилген коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча башкы милдеттерди аткарууда баңгизаттардын тийгизген терс таасиринен коомду коргоп сактыкта турат. Кыргызстан Афганистанга жакын жайгашкандыктан жана аймагы аркылуу түндүк каттамы баңги трафигин өткөн өлкө болгондуктан баңги заттардын транзитинин ички кырдаалга тийгизген терс таасири менен кезигишүүдө. Мыйзамсыз жүгүртүүдө көзөмөлдөнбөгөн синтетикалык баңги каражаттардын жана психоактивдүү заттардын жаңы түрлөрү пайда болууда. Министрлер кабинетинин жаңы баңги заттарга каршы программасы жана 2022-2026 жылдарга аны ишкери ашыруу боюнча иш-чаралар планы иштелип чыгып бекитилди. Кызмат эхо шарттуу аталышындагы жаңы синтетикалык баңги каражаттарынын жана психоактивдүү заттардын пайда болушу жөнүндө улуттук кабарлоо механизмин ишке ашыруу концепциясын долбоорун даярдап Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жөнөттү. Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине жүктөлгөн милдеттердин комплексин өз убагында чечүү максатында үзгүлтүксүз негизде ишти заманбап ыкмалары киргизилүүдө. Бул иш-чаралардын бири Бириккен Улуттар уюмунун баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын дагы бир долбоорун ишке ашыруу болду. Анын алкагында кызматка 2022 жылдын 1-июлунда республиканын алыскы аймактарында стационардык түрдө иштөө үчүн жумушчу орундары жана тиешелүү жабдуулары бар учкучсуз учак аппараттардын 2 комплекси жана мобилдик унаа платформалары өткөрүлүп берилди. Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүн эске алуу менен 22 жылдын 23 майынан 27 майына чейин кызмат жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун канал 2 барьер шарттуу аталыштагы баңги затка каршы эл аралык операциясы өткөрүлдү. Аталган мезгилдин ичинде Ош шаарында кызматтын күч каражаттары менен эл аралык координациялык штабы жайгаштырылды. Кызматташтыкты жакшыртуу жана андан ары өнүктүрүү максатында Россия Федерациясынын, Өзбекстандын, Казакстандын, АКШнын, Түштүк Кореянын компетенттүү органдарын өкүлдөрү менен эки тараптуу жумушчу жолугушуулар өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын координациялоочу ролу менен ички иштер органдарынын бирге макулдашылган ишмердүүлүгүнүн натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 9 айында 1048 баңги кылмышы катталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 6 тоннадан ашуун баңги зат каражаттар, психотроптук заттар жана алардын прекурсорлору алынды. Эксперттик баалоолор боюнча алынган баңги заттардын наркы 48 миллион 845 миң АКШ долларын түзөт. Алардын 4 миллион 837 миң бир жолку дозаларды жасоого мүмкүн болоор эле. Ошол эле учурда баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 410 факты катталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 3 тонна 698 килограмм, 786 грамм контролдоонуучу заттар алынган. 2022 жылдын башынан бери ыкчам кызматкерлер тарабынан көзөмөлдөп жеткирүү ыкмасы менен 8 операция жүргүзүлгөн. Укук коргоо системасындагы баңги коррупцияны аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган бир катар атайын операциялар ийгиликтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 2 факты боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын 3 кызматкери жана Тажикстан Республикасынын 1 ички иштер органдарынын учурда иштеп жаткан кызматкери өзгөчө ири өлчөмдөгү Афганистанда өндүрүлбөгөн баңги заттар менен кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Министрликтин атайын каттоосунда турган уюшкан кылмыштуу топтун 13 мүчөсү кармалган. Анын ичинен 7 уюшкан кылмыштуу топтун жана 6 уюшкан баңги кылмыштуу топтун мүчөсү. 9 жашыруун баңги лабораториясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Анын ичинен 5 синтетикалык баңги заттын өндүрүү, 4 каннабис тобундагы баңги заттарды өндүрүү боюнча интернет мейкиндигинде жана анын ичинде Darknetте, ошондой эле WhatsApp, Telegram, Instagram жана башка мобилдик мессенджерлерде баңги каражаттардын жана психотроптук заттарды сатууга тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча интернет мейкиндикте жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы менен биргеликте интернет аркылуу баңги заттар жөнүндө тыюу салынган маалыматтарды таратуу жүргүзүлгөн. 772 катышуучудан турган 3 вебсайт жабылды. Аныкталган 12 интернет дүкөндүн 5-и жоюлуп, алардын уюштуруучулары жана 4 баңги тобу кармалган. Калган башка интернет дүкөндөрү боюнча иш-чаралар улантуулууда. Жалпы суммасы 4 миллион 540 миң 996 сомду түзгөн баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн түшкөн кирешелерди 2 фактысы аныкталган. Кызмат баңгиликтин алдын алуу багытында жигердүү иш алып барып, дене тарбияны, спортту, сергек жашоо образын жайылтууга, ошондой эле жаштардын чыгармачылык потенциалын өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү ар түрдүү демилгелерди колдоого багытталган масштабдуу иш-чараларды өткөрүп келет. Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери түздөн-түз жаштарга, мугалимдерге, ата-энелерге, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ар кандай түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп келет. Жалпысынан отчеттук мезгилде республика боюнча 156 алдын алуу иш-чарасы өткөрүлүп,
Ал 200 миңге жакын адамды камтыган. Күчтүү таасир берүүчү заттарды камтыган дары-дармектерди рецепторсуз сатуу фактыларын көбөйүшүнө байланыштуу фармацевтикалык компаниялардын жетекчилерине ушул жааттагы кырдаалды жеткирүү чечими кабыл алынган. Фармацевтикалык компаниялар тарабынан күчтүү таасир берүүчү заттарды камтыган дары-дармектерди өспүрүмдөргө сатууга жол бербөө боюнча бир катар сунуштар иштелип чыккан. Өспүрүмдөр арасында жаңы психоактивдүү заттардын таралышын алдын алуу максатында жаштар жана өспүрүмдөр арасында жаңы психоактивдүү заттар аттуу эскертме иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына Россиянын жана Нидерландынын мыкты кинологиялык окуу жайларында даярдалган жана баңгизаттарды аныктоого жогорку кесиптик сапаттарга ээ болгон 9 кызматтык издөөчү ит берилген. Отчеттук мезгилде аларды колдонуу менен мыйзамсыз жүгүртүүдөн 300 килограмм ашык баңгизат каражаттар жана психотроптук заттар алынган. Ош облустук сотунун 2022 жылдын 14 сентябрында токтому менен Ош шаардык сотунун 14 батирлерди Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин балансына ээмдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кызматтык пайдалануу үчүн өткөрүп берүү жөнүндө чечими күчүндө калтырылды. Ошентип 2011 жылы мыйзамсыз менчиктештирилген батирлер мамлекетке кайтарылган. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жетекчилиги донорлук жардамды тартуу менен материалдык техникалык базаны өнүктүрүүгө, кызматкерлердин эмгек шарттарын жана кызматтын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууга чоң маани берет. Отчеттук мезгилде Япония өкмөтү тарабынан каржыланган Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын долбоорунун алкагында кызматтын Талас жана Жалал Абад областтары боюнча түзүмдүк бөлүмдөрү үчүн 2 административдик имарат курулуп, пайдаланууга берилди. Баардык кызматтык бөлмөлөр, жыйын залдары керектүү орг техникага, кеңсе эмеректери жана компьютердик техника менен жабдылган. 28-29 июнь күндөрү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Ниязбеков Улан Омакановичтен, министрдин орун басары милициянын генерал-майору Нурбек Такабаевич Абдиевден, Япониянын Кыргыз Республикасынын элчисинин, ошондой эле күч түзүмдөрүнүн жана ведомстволорунун, өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин катышуусунда аталган административдик имараттардын салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Кызмат тарабынан мындан ары дагы баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү жана өлкө калкын мыйзамсыз заттардын зыяндуу таасиринен коргоо жаатындагы ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча зарыл иш-чаралар жүргүзүлөт.